Салам достор, улуттук спорттун катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн тарыхый бир окуяны баяндап беребиз. Биринчи угуп чыгып, анан өзүңүз билген маалыматтарды комментарийге калтырыңыз. Бул бизге керек жана бул биздин тарых. Даңаз алуу жарык төш баяны. 1995 жылы Манас Баатырдын 1000 жылдыгы өткөрүлдү. Негизги маареке Манаста айтылган таластагы Кароол чокунун батыш тарабында өткөн. Мааракенин алдында уюштуруу комиссиясы 1000 жылдыкка карата тулпар күлүктөрдү алыскы аралыкка чапканга чечим кабыл алышкан. Ошентип күлүктөр Түркиядан кое берилип, Иран, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандын аймактарын чуркап өтүп таласка келишмек. Тулпар күлүктөр басып өтчү аралык узак чакырым болгон. Маареке өтүп жаткан майданда 29 август 1995 жылы күлүктөр келе жатат деп кабар берилди. Баарыбыз күлүктөр келчү чыгыш тарапты карап калдык. Анча бийик эмес белестен бир тулпар атып чыгып, маарага арышын жайып, камчы салдырбай, күүсүнөн жанбай зымырап жетип келди. Ошол тулпар кадимки жарык төш экен. Калгандагы 3 күлүк 30-40 минутадан кийин эптеп буттарын шилтеп, сүрөөнчүлөрү соорусунан сүйөшүп марага араң жетишти. Калган күлүктөрдүн ар кайсысы ар аймакта чуркай алышпай, жолдон эле жарыштан алынып калып жатышыптыр. Жарык төш таза кандуу кыргыз жылкысы болгон. Атактуу тулпар тууралуу Ак талаанын Баетов айылында Өмүрбек Долоев дүйнөнү дүңгүрөткөн жарык төш деген китеп чыгарган. Оболу бул тулпар тууралуу талаш кептер айтылып жүрдү. Бириси Чүйдүн Пампилов районунун жылкысы дешип, а бирок тулпар Ак талаанын Тоголок Молдо айылындагы Шакен Арзыбаевдин бээси тууган кулум болгон. Тай кезинде Орозалиев Райымберди энекеси орус кызы болгондуктан Радик деп коюшчу. Даңаз алуу жарык төштү тай кезинен Райымберди сатып алып, Кунан кезинен баштап ат жабыштарга кошот. Ошентип бул күлүк ат жабыштарда алдына ат салдырбай, элдин оозуна алына баштайт. 1995 жылы Манас Баатырдын 1000 жылдык мааракесине карата күлүк тандоо башталат. Шарт боюнча күлүктүн байгеге кошуу үчүн $2000 төлөш керек болгон. Радикте андай акча жок. Кеңешип отурушуп, ал кезде Чүй областынын Памфилов районунда аким болуп жүргөн жери нарындык Кемел Аширалиевге кайрылышат. Кемел Аширалиев нарындан дагы бир күлүк алып келген эле. Ошентип Кемел Аширалиев 2 күлүккө $4000 төлөп, күлүктү Манас Баатырдын 1000 жылдык мааракесине чабылуучу байгеге кошот. Азыр Райымберди байке да, анын күлүгү жарык төш да жок. Бирок жарык төш кыргыз элинин эсинде тарыхый тулпар катары кала берди. Аны кылтабына келтирген саяпкери Райымберди байке да өчпөс жылдыз катары элестелет. Миңдеген аралык чакырымды муңбай чуркап өткөн жарык төш кыргыз элине эбегейсиз абийир алып келген. Кыргыз жылкыларынын кайраты бекем, мүнөзү курч, чыдамкай экенин дүйнө жүзүнө дагы бир жолу дүңгүрөтүп далилдеткен. Мынакей достор, кыргыздын тарыхый тулпары болгон жарык төш тууралуу кыскача сөз кылдык. Жакса лайк басып, ой пикир болсо комментарийга жазып, биз менен чогуу болгула достор, каналды колдогула. Алдыда кыргыздын тарыхый тулпарлары, тарыхый балбандары, бүгүнкү учурдун аттары жана балбандары тууралуу чыгарылыштарды чыгарган аракет кылабыз. Биз менен чогуу болгула достор.